Кол чабабыз. Мына катар бир бала кыз болуп калды. И микрофонду как раз сенен баштайт. Эч ким калбады? Калбады эч ким. Директорлар. Калгандарыңыздар жакшы. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Өзүм тааныштырып кетсем, Акунова Райхан Асилбековна, компанияда директор, квалификация золотого директора. Мен 2018 жылы апрелде келип жазылган экем. Буюрса 9-айдын 100 болуп атат. Мен бул азыркы кандай түшүндүрсөм, словами не передать да, мен бул күнгө чейин башындан өткөндөрдү мен сөз менен сиздерге жеткире албайм, мындайча айтканда. Мен компанияга келип, осознанно келип иштеп башташыма турмуш ортам, жолдошуман баштап бардыгы эле каршы болгон. Бул жолду тандаганым мен үчүн оңой болбоду. Эгер кимдин күйөөсү, кимдин туугандары бар иште деп эч ким тоскоолдук кылбаган болсо, сиздер бактылуу адамдарсыздар. Мен айтам, что силер бактылуу адамдарсыздар. Мен бул күнгө жеткиче менин башымдан өткөн нерсени мен эч кимге каалабайм. Бирок абдан көп иштедим. Мен келип эле отуруп, бир каталогдо 22-ге чыккам. Кол чабалар. Бир каталогдо 22-ге чыгыш үчүн аябай көп тоскоолдуктар болуш керек экен. Аябай көп карама каршылыктар болгондо, мен силерге көрсөтөм деп туруп иштегенде вот именно результат болот экен. И менин командама келген кыздарды дагы мен уктатып койгум келбейт да. 3-4 каталог 15-те жүргүзүп, 18-те жүргүзүп, Кыргызстандан буйруса 2 кызым келип олтурдубу, 1 кызым келип Кыргызстандан келип, даже квартплатынын акчасы жок да, буту жыртылып атса, ботинкасынын акчасы жок, жегенин нанына акчасы жок келип иштеген кызым көрдүңүздөр. Айдарали кызы Алиманы көрдүңүздөр, азыр чыкты. Бир каталогдо 22-ге чыкты. Бир каталогдо 22-ге чыкты өзүмүн күйөөмдүн досунун аялы, ортагым. Менин командамды дагы мен даже мени келип кутукташат да, кантип эме кылып атасың деп, даже золотой директорлор, сафирлер келип менде мотивация алган келгенде коркуп кетем. Коркуп кетем, что уктап калбайын өзүм депчи. Күндө барып 1,5 саат уже мен даярдана турган болуп калдым. Мынтип мени мактай бергенде мардайып кетпейин дегенден корком да менчи. Командама келген адамга ушунчалык мен Арифлеймди мактабайм. Жаман жактарын көбүрөөк айтам, эгер иштебей койсоң акчасы жок каласың деп. Менин командамдагы старший менеджерлерди өзүңүздөр көрдүңүздөр, пожалуйста иштеңиздер. Мен кечеки каталогдун жыйынтыгы менен счетум ачтым. 580 миң снимать еттим. Как раз 22 февраль эле, 23 февраль выходной день. Күйөөмө айттым, келип пакеттерим көп, алып кет депчи. Келип алып кет дедим. Келип алып кетти. 8-ге 10 мүнөт калганда Альфа-банкка бардык. Күйөөмө видеого тартам деп унутуп калыпмын, который мен үчүн Арифлейм андай Арифлейм тигиндей, сен башың айланып калды, сен саентолог болуп кеттиң, сен сетевик болуп кеттиң дегенди барып 580 миңди алып колуна карматсам, жарым саат нес болуп калды жанагы эркек. Акчаны алат дагы кайра менин колума берип атпай, бул акча сеники, сен кредит алдың же ата-энеңден сурап менин колума берип атасың дейт. Ошенткенде мен ойлогомда ал мени куттуктап, молодец кемпир, таптың жакшы кылыпсың, ушунча акча таптыңбы деп куттуктайбы десем, жок, андай результат болбоду. Жарым сааттай уруштук, мен айттым, мынакей акча Арифлеймдики деп айткандан кийин анан Арифлеймде акча бар экен деп. Азыр эми Кудай буйруса, Аллахыма чексиз шүкүрлөр айтам, жакшы, баары сонун, жеңдим десем адашпайм.